الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü mevrimdүү боорукер Кудай Тааланын аты менен баштайм. Чексиз мактоолор бизди жараткан Кудай Таалага болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Эли жерибизге Кудай Таала тынччылык береке берсин. Ар бир үй бүлөгө Кудай Таала берекесин, жакшылыктарын берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Урматтуу бир туугандар, исламда орто жолду кармануу же болбосо исламда орто жолду тутунуу дейбиз. Албетте бул жөнүндө Кур'ан-ы Каримде Кудай Таала эмне дейт өз сөзүндө, андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өз сөзүндө эмне дейт бул тууралуу бир аз сөз кылсак. Себеби кээ бир учурларда дин карманганы аша чаап, кээ бир учурларда ошол кээ бир адамдар түшүнүп түшүнбөй дин карманып бир аз аша чаап бизде ошол биздин тил менен айтканда же болбосо жалпы түшүнүктүү тил менен айтканда фанатизм болуп фанатка кирип кеткен учурлар болуп атат. Албетте ар бир нерсенин оюндун болсун же болбосо ар бир нерсенин фанаты аша чаап кетүү бул жакшы эмес, бул оору болуп эсептелинет. Айрыкча ушул динде дагы аша чаап адам өзүн кыйнап, өзүн ибадат кыла турган болсо, бул дагы ката болуп эсептелинет. Же болбосо артта калып, динден алыс болуп, динден түшүнбөй артта калса дагы, бул дагы бир адамдын кемчилиги болуп эсептелинет. Ошондуктан жалпы мусулмандар динибизди бекем карманууда орто жолду тутунуубуз зарыл болуп эсептелинет. Урматтуу бир туугандар, динде, исламда бул ислам өтө жеңил дин болуп эсептелинет. Же болбосо исламды бир кыйналып кармануу, адам өзүн кыйнап, өзүн мажбурлап кармануу дагы жакшы эмес. Албетте бардыгыбыз ата бабалардан бери мусулман болуп келаткан бир Ханафи мазхабындагы мазхабын карманып келаткан бир улутпуз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Ханафи мазхабында дагы орто жолду кармануу албетте аша чаап кетпей, артта калып кетпей, орто жолду кармануу да милдет болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ар кандай кесиптеги адамдарыбыз бар. Ар кандай өзүнүн кесибинде кызмат кылып, өзүнүн кесибинде эли жерге кызмат кылганы дагы бул дин болуп эсептелинет. Себеби ал мамиле кылып, адамдарга кызмат көрсөтүп, ошол кызмат көрсөткөнүнүн себебинен адамдардан жакшылык кылган себебинен бул кайрымын, жакшылыгын көрүп, үй бүлөсүн, жакындарын багып, өстүрүп, чоңойтуп, окутуп аткан, бул дагы дин болуп эсептелинет. Себеби ар бир кесип бардактуу, албетте. Кээ бир адамдар мугалимдерибиз бар, же болбосо ар кандай кесиптеги адамдарыбыз бар, мамлекеттик кызматкерлерибиз бар, жеке мындай ишкерлерибиз бар. Кыскасы, кандай иш болбосун албетте ардактуу. Анын сыңарында эле ислам илиминде дагы бул илимди окуган, билимди окуган молдокелерибиз, мугалимдерибиз, ислам динин таратуучуларыбыз бар. Муну айтайын дегенибиз, кээ бир учурларда окуп билбей туруп карманып алган болсо, аны түшүнбөй туруп карманып алган болсо адашат деген нерсе. Биз айтып атабыз, ушул исламды карманганда жеңил эле нерсе деп атабыз, дин жеңил деп атабыз. Бул дин жеңил дегенде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Тоха ма анзална алейкал Кур'ана литашқа." Биз сага Куранды машакат үчүн, же болбосо пайгамбарыбызга кайрылып атат Кудай Таала, машакат үчүн, кыйынчылык үчүн түшүргөн жокпуз дейт. Тескерисинче, Куран түшкөндө Курандын ичинде адам баласынын жашоо максаты, адам баласынын жан дүйнөсүнүн байлыгы, адам баласынын күнөөдөн алыс болуп жашоосу айтылынган. Жана ошондой эле пайгамбарлардын басып өткөн жолдору, ошондой эле бул Кур'ан-ы Каримде Кудай Таала бири-биринен үлгү алуу үчүн, адамдарга пайда болуу үчүн албетте улуу Кур'ан-ы Карим, улуу Кудайдын сөзүндө мыкты насааттар, мыкты үлгүлөр бар. Ошондуктан бул жерде Алла Таала ошол Кур'ан-ы Каримди кыйынчылык үчүн түшүргөн жокпуз дегени, 23 жылда пайгамбарыбыз алейхиссаламга Кур'ан түшкөн болсо, албетте эң биринчи ушул Кур'ан-ы Каримдеги ала турган нерселердин ичинен пайгамбарыбыз тууралуу, пайгамбарлар тууралуу айтылынган. Ал эми исламды карманууда ушул Кур'ан-ы Карим, эң биринчи эле Кудайдын сөзү болгон Кур'ан-ы Карим
ичинде албетте Кудай Таалага ишенүү, Кудайдын жалгыздыгын таануу, андан кийин пайгамбарды жөнөткөндүгүн билүү, андан кийин ичиндеги милдеттерибиз. Жана ошондой эле арам нерседен алыс болуубуз айтылган болсо, бул нерседе бүгүнкү күндө өзүбүздүн кесибибизде, сөзүбүздүн башында айткандай, өзүбүздүн кесипте жакшы иштеп, жакшы кызмат кылып, эли журтка, мамлекетибизге салым кошуп, жакшы кызмат кылып, андан кийин экинчи бир жагы Кудай Таалага ибадат кылуудан муну дагы калтырбастан бир күндө 5 убакыт намазын окуп, жана ошондой эле орозосун туткан болсо, эки эле нерсе айтылыптыр. Себеби биринчиси Кудайга иман келтиргенден кийин намаз фарз болуп калат экен. Намазын эртели кеч жумушка барып аткан кезде, жумуштан келген кезде намазын окуп, ибадатын кылып, андан кийин орозо айы келгенде орозосун тутуп койсо, мына ушул ислам болуп эсептелинет. Калганын өзүнүн ишин майынчыгар аткара турган болсо, өзүнүн ишинде дасыккан адис болгон болсо, мына ушул нерседе. Бул нерсенин айтып атканыбыздын бир себеби, көпчүлүк адамдар исламды түшүнүп-түшүнбөй айтып, түшүнүп-түшүнбөй жайылтып, бир адамдардын пикирин буруп, ошол бир фыркаларга дейбиз, бир исламды бир өзгөртүп ийин деп аракет кылгандар үчүн бул адамдар сөзсүз түрдө адашат. Себеби исламда орто жолду карманууда эң биринчи ушул өзүбүздүн кесибибизде иштөө менен биргеликте эле Кудай Таалага сыйынуу, ар ким ар кандай сыйынат экен. Ошого намазыбыз, ибадатыбыз, андан кийин орозобуз болуп эсептелинет. Ошол эле чын жүрөктөн Кудай Таалага, биздин ата бабалар ишенип келген Кудайга, Кудайдын жалгыздыгына, пайгамбардын пайгамбар экендигине, жана адам дүйнөдөн өткөндөн кийин жашоо бар экендигине ишенүүсү бул мусулман болуп эсептелинет. Ошол ишеним менен биргеликте Кудай Таалага сыйынып, аша чаап кетпестен өзүнүн ишин так аткарган болсо, мына чыныгы мусулман, мына чыныгы өзүнүн милдетин аткарган, бул дүйнөдө аткарып өткөн болуп эсептелинет. Андан кийин Кудай Таала башка бир аятта ушинтип айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Исламда жана айттык, ислам бул жеңил дин, адам жеңил карманат. Кудай Таала Куранда эмне дейт? Силерге Кудай Таала жеңилдикти каалайт. Жана ошондой эле Кудай Таала оорчулукту каалабайт дейт. Пайгамбарыбыздын заманында бир 3 адам келип пайгамбарды көрүп, анан пайгамбарыбыз үйүндө жок болуп калган учурда үйүндөгү ушул пайгамбарыбыздын жубайына келип айтышат: пайгамбардын ибадаты ибадат, ал пайгамбар болсо, Кудайдын сүйүктүү пендеси болсо, эң жакын адамы болсо, демек биз өмүр бою эч бир эме кылбастан, бирөөсү айтат ибадат кылып өтөм, намаз окуйм, өмүр бою такыр иштебестен намаз окуп өтөм. Экинчиси, мен өмүр бою орозо тутуп өтөм, бир да күн оозумду ачпайм, жыл 12 ай эмне кылам, орозо тутам. Үчүнчүсү болсо, мен өмүр бою үйлөнбөйм, мен ошондой өтөм, такыбалык кылам деп кетишет. Пайгамбарыбыз келип бул кабарды уккандан кийин артынан барып, силер ушул нерсени айттыңар беле дейт. Ооба, пайгамбарым деген кезде пайгамбарыбыз айтат: мен намаз окуйм, эс алам, намаз окуйм, кээ бир учурларда намаз окуйм, учуру келгенде, мындай учурда эс алам, мен уктайм, тахажжуд намазын окуйм, түнгө намазды, андайын уктайм, орозо тутам, оозум ачык болот, орозо учурда орозо кармайм, башка учурда оозум ачык болот, же болбосо мен үй бүлө курам, бала чакалуу болом деп пайгамбарыбыз алейхисалам аларга насаатын берген. Аны сыңарындай бүгүнкү күндө өзүн кыйнап, адам адаттан тышкары, динден тышкаркы нерселерди кылып, дин деп эле ошол нерсени кыла берген болсо, бул адашып кетет. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү сөзүндө ушинтип айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим, иннад-дина юсрун. Дин бул жеңил. Жеңил дегени аша чаап кетпегиле, өзүңөр оор кылбагыла. Мисалы, бир мисал берели. Мисалы, бир учурда адам намаз келип калган учурда өзүнүн курсагы ачка болгон болсо, тамак даяр болгон учурда тамакты ичип алып анан намаз окуусу деп айтылат. Себеби адам намазга кирген учурда ошо тамакты элестетип, же болбосо ошентип атып намазы толук болбой калышы, ниети толук болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчи тамак ичип алып, андан кийин анан намазын окуса, толугураак, көңүлдүүрөөк окуганга бир себеп болуп эсептелинет дейт. Ошондуктан биз дин деген учурда, ислам дини деген учурда, ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламдан келаткан дин 14 кылым мурун айтылган нерсе кандай болсо, бүгүнкү күндө дагы бул өзүнүн күчүндө, бүгүнкү күндө дагы ошол нерсе жана кыяматка чейин бул нерсе эч качан өзгөрбөйт. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: дин бул жеңил дейт.
Адам жеңил өзүнө өзү оор кылбасын, башка жаңылыктарды киргизип алып өзүнө өзү бир динди өзгөртпөсүн. Андан кийин вала юшаддина илля галабаху, динге басымдуулук кылбасын. Эгер басымдуулук кылган болсо, анда дин жеңет дейт. Аны сыңарындай өтө аша чаап кетип туруп анан жок болуп кетип, өтө аша чаап кетип анан намазы жок, же орозосу жок, же ибадаты жок жүргөнгө караганда орто жолду карманып, убактысында өзүнүн намазын окуп, андан кийин ишин кылып, үй бүлөсүн багып өстүрүп жүргөн болсо, анда бул сөзсүз түрдө жакшы нерсе. Андан кийин пайгамбарыбыз сөзүнүн уландысында ушинтип айтат: эч ким чамасы жетпеген даражада кулчулук кылам деп аша чаап кетпесин дейт. Мына ушул хадистин уландысында, себеби ал адамга дин үстөмдүк кылат дейт. Күндөрдүн биринде Зайнап деген энебиз келип пайгамбарыбыздын кызы аркан илип койгон эле, мечитке бир аркан тартып койгон эле. Бул аркан эмне десе, Зайнап келгенде буга асылып алып окуп чарчаганда дегенде пайгамбарыбыз алейхисалам бул жипти чечип салгыла. Адам намаз окуганда, ибадат кылганда эс алып алып, сергек болуп, жакшы көңүлдү менен окусун, эгер чарчап калган болсо эс алсын деп айтат. Аны сыңарындай биз намазга ушунчалык пайгамбарыбыз алейхисалам эмне кылат, жеңилдик берип аткан болсо, билесиздер, орозо айында кийим сапарда болуп калса, ооруп калса, оозун ачып алсын деген сыяктуу, бүгүнкү күндө бул динибиз албетте жеңил, кыйналып, ооруп, өзүн кыйнап тутунсун деген нерсе эмес. Ошондуктан биздин айтарыбыз исламдагы орто жолду карманууда. Урматтуу бир туугандар, орто жолду карманууда эч качан аша чаап кетпестен, ар ким өзүнүн билгениндей, үйрөнгөнүндөй, күчү жеткендей намаз окуса, албетте Кудай Таала бул нерсени кабыл кылат. Ал эми ислам жолунда жүрүп, ислам динин изилдеп, окуп, илим-билим алгандар үчүн бул нерсени айткан болсо дагы туура болот. Себеби илим-билим албай туруп, ислам динин толук аныктабай туруп, анык билбей туруп, ислам дининен сүйлөп адамдардын башын айлантып, ал адамдарды аша чапканчалык, мындайча айтканда динден аша чапканчалык ибадат кылганга буруп кеткен болсо, албетте адашат. Албетте азыркы айтылган аяттарда, Алла Тааланын сөзүндө, пайгамбарыбыздын сөзүндө бул сөзсүз түрдө биз үчүн чоң бир насаат үлгү болуп эсептелет деген үмүттөбүз. Кудай Таала ар бир үйгө береке берсин, жана ошондой эле аша чапкандан Кудай сактасын. Кудай Таала окуп аткан намаздарыбызды, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم